Сиз акыркы жолу кайсыл жерде эс алдыңыз эле? Аны комментарийга жазып коюңуз. Бүгүн биз силерге өзгөчө кооз жерлердин бириндеги Амир эс алуу жайын сунуштайбыз. Ушул жерде толук обзор буюрса аягына чейин тартылат. Анан туугандар, кирип келгенде эле мына ушул жерде жакшынакай болгон келген клиенттердин парковка машина коюучу жайы караңыздар, үстүлөрдөн бери тосулган, сонун болуп. Мына көрүп атасыздар туугандар. Аябай бүгүн эл көп экен мына ушул жерде. Эми баштадык анда обзорда. Бисмиллахиррахманиррахим. Туугандар, кирип келгенде эле мынакей короосун көрүп атасыздар. Эл аябай көп. Мына ушул жакта азыр тамактары бышып атат экен, бир катар кылып көрсөтүп коелу. Сиздер бул жерге келген болсоңуздар, туугандар, кааласаңыздар, мондой жакшынакай болгон газга тамак кылып жесеңиздер болот. Кааласаңыздар, отунга, көмүргө тамак кылып жесеңиздер болот. Мына ушул жерде жалпысынан 10 очок бар экен, достор. Көрдүңүздөрбү? Мына жерде уже эт укмуш болуп, сон болуп бышып атат. Бул жакта аш дымдалардан бери бышып атат, достор. Көрдүңүздөр, условиялары сонун. Анан ушул жерде өздөрүнүн жакшынакай болгон поварлары бар, официанттар бар. Баары сиздердин келген тамак аштарыңыздарды өздөрү ушул жерде сонун кылып бышырып даярдап беришет экен. Мына жерде форель пышыра турган жакшынакай болгон тандыр да бар экен. Форель да пышырып берет экен, көрүп атасыздар, достор. Эми ауранын өзүндө бир катар баа берип койсоңуздар болот, достор. Кирип келгенде жакшынакай болгон мына жерге туяларды, роза гүлдөрдү үйүп коюп, бул кооздук үчүн. А бул жакта эс алганы келген акелер караңыздар, волейболду зор кылып ойноп атышат. Эс алсаң мына ушундай сонун эс алуу жайларга келип эс алышыңыздар керек. Эми туугандар, бул жерде жалпысынан 4 кыргыз үй бар. Азыр 4 кыргыз үй тең бош эмес экен, мынакей бир катар карасаңыздар, достор. Ар бир кыргыз үйгө 25тен адам батат экен. Азыр мен биринчи кыргыз үйдү көрсөтө турган болсом, мынакей достор. Бул уже бурун болгон кыргыз үй экен. Охо! Ички жасалгаларын өздөрү караңыздарчы. Кадимкидей мурунку ата бабаларыбыз жашап өткөн сонун болгон бул кыргыз үй, достор. Көрдүңүздөр, 25 адам батат деп биз айттык. Эми кийинки кыргыз үйгө келе турган болсок, достор, караңыздар, бул жакта азыр адамдар бар окшойт. Мынакей жакшынакай болгон эшиктер менен. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы алып атасыздарбы? Бир катар кичине көрсөтүп коелу эле видеого, бир аз. Достор, караңыздар, бул эжелерибиз азыр эс алып атат, көрүп атасыздар. Эже, кандай, жакшы эс алуу? Сонунбу? Канча болду келгениңиздерге? 10 мүнөт 15 мүнөт болду, Дайыма келесиздер ушул жерге, сонун экен. Бүгүнкү күнүңүздөр жакшы өтсүн, жакшы эс алыңыздар, мынакей достор, көрүңүздөр, жүрүңүздөр. Анан бул жакта жалпысынан тапчанга келе турган болсок, достор, 10 тапчан бар. Азыр мен тапчанды көрсөтүп коеюн, жүрүңүздөр. Ар бир тапчанга 20дан адам батат экен тапчангачы. Азыр мына жакта көрүп атасыздар, эс алып атышат элдер. Кааласаңыз балык бышырып жеңиңиз, кааласаңыз курда, кааласаңыз ашты ушул жерде бышырып кетсеңиздер болот экен, мынакей. Бул жакта агалар эс алып атат. Эми бул тапчанга, достор, айттык го биз 20 адам батат депчи. Караңыздар, бир катар көрсөтүп коелу. Эс алып олтурсаңыздар, тапчанын аркы бетинде аябай чоң дарыя өтөт экен. Мына жерде олтуруп чай ичип аткан болсоңуз, кадимки дарыянын үндөр угулуп атат. Байкап атасыздарбы, достор? Көрдүңүздөрбү? Ар бир тапчанда өзүнүн жакшынакай болгон жарыктандыруулары келген, бардык тараптары тосулган, салкын болот. Анан тапчандан чыккандан кийин мына жерде кол бетиңизди жуганга да жакшынакай раковина коюп коюптур. Бардык тараптары жап-жашыл. Тапчанын канча бар экенин айттыкпы, достор? Дальше көрүп атасыздар, бул жакта да эс алуу болуп атат, өздөрү көрдүңүздөр. Эми бул жерде тим эле эс алган эмес, кааласаңыздар мондой ар бир тапчанын алдына, кыргыз үйдүн алдына мондой жакшынакай болгон шашлык кылып да жесеңиздер болот экен. Достор, көрдүңүздөр. Анан көрүп атасыздар, бул качеляны да байкаңыздар, үстүлөрү жаскан, сонун болгон, мынакей. Ой, ушул жерде отуруп алып, могу жаратылышты карап, суктанып отурсаң, не жетсин, Баягы жумуштан аябай чарчап келип эс алып турган жерди таппай, каяка барабыз деп атсаңыздар, ушул Амир эс алуу жайга келсеңиздер болот. Кандайсыңар? Зорбу? Кандай эс алып атасыңар? Пепсиден ичип, прайниктен жеп. Амир эс алуу жай силерге жагып атабы? Мала, каяктан келдиңер? Ак Хаймандан? Кармандан келдиңер ба? Маладесиңер, дайылсыңар, силер зорсуңар. Анан кааласаңыздар бул жерде таныс болгулуп туруп, мына жерде танса кылсаңыздар да болот экен, достор, көрдүңүздөрбү? Эми бул жерде селкинчектин негизи түрлөрү көп. Достор, сиздер мондой жакшынакай болгон селкинчекти көргөнсүздөрбү? Болгондо дагы жүрөкчөлөр менен. Караңыздар. Ой, кандай эс алып атасыңар, жакшыбы? Сонун жарашат экен. Элестетип коюңуз, сиз мына ушул жерде үй бүлөңүз менен сонун болуп эс алып отурасыз. Эми жүрүңүздөр. Негизи бааларына келе турган болсок, кыргыз үйдүкү 3000 сом экен. Эгерде тапчандарга келип эс алам дей турган болсоңуздар, 2000 сом болот экен, достор. Мен силерге бааларын айтып коеюн. Бирок заранее брондоп алып келесиздер. Алдын ала чалыңыздар, келип анан ушул жерге эс алып кетиңиздер. Азыр бул жакта ажатканалары бар, душтары бар, көрүп атасыздар. Анан жакшынакай болуп, мону өзүнчө жакшынакай алып тротуар дагы болуп коюптур.
мынандай кичинекей жигиттер менен балдарыңыздар менен келип да эс алсаңыздар зор болот экен. Эми достор, мына ушул жакта жүрүңүздөр. Волейбол ойноп аткан жерди дагы көрсөтүп коеюн. Бул жерде аялдар менен келиптир, достор менен келиптир. Мына жерде азыр эки команда болуп волейбол ойноп атышат экен достор. Көрдүңүздөрбү? Уруң ака. Дайыр эле экенсиз. Көрдүңүздөрбү достор, караңыздар, Машалла, өтө сонун жерде экен, караңыздар. Площадкасы дагы аябай тегиз экен. Эми достор, мол жаратылышка бир катар баа берип, жүрөк жөнүн кызартып, достор менен бөлүшүп олтуруңуздарчы. Ушундай кооз жаратылышта достор менен келип ушул жерде волейбол ойногонго эмне жетсин? Туура айтамынбы достор? Жүрүңүздөр эми. Анан мына ушул жерге келсеңиз, сиз үй бүлөңүз менен өзүңүздүн үйүңүздөй кылып ушул жерде эс ала бересиз. Кааласаңыз 1 ай, кааласаңыз 2 ай ушул жерде эс алсаңыз болот. Эми мына жака келе турган болсок, жүрүңүздөр. Баягы душ деп айттым го мен. Ушул жерде калсаңыздар, мына жакта душу бар. Мына ушул жерден бир катар жуунуп, анан эс алганда кете берсеңиз болот. Мына жерде самоорго, чайды дагы самоорго кайнатып беришет. Самоорго кайнаган чай негизи өтө сонун болот, билесиздер, туугандар. Мына жерде өзүнүн ушул жерде колдонуучу идиштер бар. Достор, көрдүңүздөр, ысык суу, муздак сууну айтып өтө турган болсок, мынакей. Раковина менен ысык суу менен. Бул жерде мындайча айтканда мини кухня деп айтсаңыздар болот экен, Жакшыбы? Молодец. Бул жерге дагы эмнелерди өткөрсөңүздөр болот, туугандар. Тушоо кесип өткөрсөңүздөр болот, кааласаңыздар той өткөрсөңүздөр болот, юбилей өткөрсөңүздөр болот. Кыскасы, жакшылык күндөрдүн баардыгын тең мына ушул жерде өткөрсөңүздөр жакшы экен. Анан туугандар, канча адамга чейин тейлейт десеңиздер, эс айтты убагында аябай чоң тойлор өткөндө 650 адамга чейин тейлешкен экен. Азыркы убактарда мына ушул жерде примерно бир 300гө жакын адам бар экен, туугандар. Бир келсеңиздер 350гө чейин экен. Достор, бааларын айтып өттүк. Адрестерди айтып өттүк. Эми мына жакта азыр келип аткан клиенттерди да бир катар кылып көрсөтүп кое турган болсок, мынакей туугандар. Көрдүңүздөрбү? Мына жакта бардыгы мына ушул жерде. Азыр ушул жылы сиздер кайсыл жака барып туруп эс алам деп жүргөн болсоңуздар, туугандар, келиңиздер. Амир эс алуу жайына келип, ушул жерден эстен кеткиз күндөрдү өткөрүп келиңиздер. Жеңемди, ата-энеңизди, бир туугандарыңызды баарын тең мына ушул жерге алып келиңиз, чакырыңыз достор. Видео сиздерге пайдалуу болгон болсо, жүрөк жөнү кызартыңыздар. Анан ушул жылы кайсыл жака барып эс алам деген достор менен видеолорду бөлүшүп коюңуздар. Биз сиздерге азыр көчө жагына чыгабыз. Арендер адрестерди сиздерди адашпай таап келе турган болуп видеолорду сонун кылып көрсөтүп беребиз. Биз турган жер Центральный Ош Ноокат жолунда турат, туугандар. Эгерде сиздер Оштон келе жаткан болсоңуздар, Папанды билесиздер, эке. Мынакей ушул жерден туугандар солго буруласыздар. Караңыз, бул жерде жакшынакай болгон эстелик бар. Мына жерде чоң болуп, Папан айылына куш келсиздер деп бул жерде жазылуу дагы турат. Бир аз жүргөн болсоңуздар, Папан суу сактагычына туш болосуздар. Бул баарыбыз эле көптөн бери келгибиз келип жүргөн бул Папан суу сактагычы. Туугандар, караңыздарчы. Охо, мөлтүрөп аябай сонун болуп турат го. Анан достор, мынакей ушул асфальт жол менен эле түп-түз эле келесиздер. Жолу аябай сонун. Мынакей уже Папан айылына да келип калдык. Азыр биз силерге толук дагы жете турган жерлерин дагы көрсөтүп беребиз. Папан айылына куш келипсиздер. Биз айтып өткөн Папан айылына киребештеги арка менен асфальт жол менен түп-түз эле келген болсоңуздар, достор, эгерде сиздер оң жака бурулсаңыздар, Папандын центрине түз кетесиздер. Түз кетпестен, достор, мына ушул көчө менен түп-түз жүрөсүздөр. Ушул асфальт жол менен примерно бир 4 км жүргөн болсоңуздар, Амир эс алуу жайына туш болосуздар. Папан айылынан Лаглан тарапты көздөп эле бир аз жүргөн болсоңуздар, бул жерде мечит көрүп атасыздар. Мечиттен бир аз өткөндө жолдун оң жагында болуп калат, туугандар. Мынакей караңыздар, Амир эс алуу жайы деп сонун болуп бул жерге баннерлер эзилип турат. Анан эгер сиздер дальше түз кеткен болсоңуздар, Лаглан каньон тараптарга барсаңыздар болот экен. Эми жолуна келе турган болсок, жолу сонун, тууган, ал жанын кыжалат болбойсуздар. Достор, жаратылышка өзүңүздөр ушул жерден бир катар баа берип койсоңуздар болот. Ушул жылы эстен кеткиз убактыңызды өзгөчө кылып өткөргүңүз келген болсо, биз силерге Амир эс алуу жайын сунуштайбыз. Ушул видеону ушул жылы кайсыл жака барып эс алышым керек деген досторум менен бөлүшүп коюңуздар. Видеого лайктан басып, каналга катталганды унутпаңыздар.